Саламатсыздар биздин медиа оштун көрөрмандары. Сиздер менен биз бүгүн Сатып алды байлар орто мектебинин жалпы билим берүүчү орто мектебиндеги омикрон илдетине каршы кандай иш-аракеттер болуп жатканын сиздер менен чогуу көрөбүз. Мектептин киреберишинде деж резиденттер, деж окуучулар, дене таам өтүүчү куралдар менен окуучулардын дене таам өтүшүп Eskilер айта кетсеңиздер, бул омикрон илдетине каршы кандай иш-чаралар болуп жатат, кандай аракеттер кыласыздар, ошол жөнүндө бир аз маалымат бериңиз. Саламатсыздар балдар, өзүңөр көрүп аткандай, азыр дүйнө коомчулугун аябай дүрбөлөңгө салган мына ушул илдетти алдын алууда биздин мектепте куру калган жокпуз. Биз да катайын өзүңөр көргөндөй коргонуучу каражаттар менен окуучулардын баарын камсыз кылганбыз. Баарыңар антисептик маска менен келиңер, күнүгө эскертүү жүргүзөбүз. Анан биринчи, экинчи сменада мына ушундай экиден дежур мугалим, алардын жардамчы окуучулары дене таам өлчөшүп, мындай антисептиктерди колдоруна чачышып, өлчөнгөн температураны бул жака ар бир окуучунун тизмесине ушундай жазабыз, түштүрөбүз. Эгерде окуучулардын температурасы 37ден ашып, бир кооптонууларды көрсөткөн болсо, анын ата-энесин чакырып же байланышып окуучуну кайра үйүнө жөнөткөнгө туура келет. Түшүндүрүү иштери, тарбиялык сааттар өтө эле окуучуларга түшүндүрүштөр эле эрежелер сактоо боюнча ошол жөнүндө маалымат бересиз. Биздин мектепте баардык эле класстарга ушул омикрон вирусу боюнча ачык сааттар өтүлүп атат класс жетекчилер тарабынан. Ошондой эле башка организатор, завуч баардыгы түшүндүрүү иштерин ушул күнгө чейин жүргүзүп жатат. Жана баардык ошол вирустан сактануу үчүн келиштүү каражаттар менен дагы баардыгы камсыздалган. Ар бир окуучуда антисептик, ашыкча маска ар бирибизде бар. Рахмат эски. Окуучулар айта кетсеңер, бул эрежелерди таксаттап атасыңарбы? Бул омикрон илдети кайсы жерден чыкты эле, анын симптомдорун өзүңөр билген окуучулар болсо бир аз маалымат бериңиз. Азыркы учурда дүйнө жүзү боюнча коронавирус пандемиясынын жаңы толкуну болуп өтүүдө. Ал омикрон оорусу болуп эсептелинет. Бул омикрон оорусу азыркы учурда күчөп жаткан мамлекеттер АКШ, Британия, Аргентина, Франция жана Бразилия мамлекеттери. Бул жерде эң башкы болуп, бул баш оору кургак төтөл болуп эсептелинет. Ошондой эле азыр ошол өлкөлөрдө бул дарыгерлер жана окумуштуулар бул ооруну изилдеп, ага вакциналарды колдонуп жатышат. Чоң рахмат. Мына көрөрмандар, өзүңүздөр көргөндөй бул класстын эрежелери таксатталган. Барлык окуучулар бет каптар менен отурушат, аралык сакташып, антисептиктер өз ордунда. Окуучулар чоң рахмат. Ордон алыс болгула. Сиздер менен биз Сейинчи классынын ушул илдетке каршы кандай даярдыкта экенин чогуу көрдүк. Кийинки чыгарсадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Мен сиздер менен Нурмаматов болдум. Ордон сак болуңуздар.